Biz kече 13 май күнү Новопавловка атында Чыңгыз Айтматов атында номер 1 лицей мектебинин ата-энелери Байкедеги бөлгөн билимге каршы аттуу акцияга чыкканбыз. Бул 24 апрелдеги акциянын уландысы болчу. Эми биздин талаптарыбыз аткарылбагандыгына байланыштуу Билим берүү министрлиги жана бийлик өкүлдөрү көңүл бурбагандыгына байланыштуу кече 13 май күнү дагы акцияны уландык. Эми ошонун негизинде биздин талаптарыбыз аткарылбай жаткандыгына байланыштуу бүгүн 14 майдан баштап ачкачылык жарыялоону чечтик. Биз мэрияга жана 1 май акимиятына маалымдама бергендигибизге карабастан бул жердеги милициялар, укук органдары бизди боз үйдө тиктирбей жатышат. Силер уруксат алып келгиле деп бизге бирок уруксат берилген, маалымдама түшкөн. Ошого карабастан бул жерден бизди кетирүүгө айласы кылып атат. Биз ошондуктан бул ачкачылык акциясын өзүбүздүн Новопавловка айылындагы айыл өкмөтүнүн алдынан улантабыз деп чечтик. Урматтуу ата-энелер, ушул Кыргыз Республикасында жашаган ар бир ата-эне, келиңиздер, мектептердеги фонддор жоюлуусуна баарыбыз көмөк көргөзөлү. Себеби дегенде ар бир ата-эне, ар бир окуучу үчүн ак мээнет менен тыйындарды эсептеп мектеп мугалимдерине жана директорлоруна өткөрүп беришет. Өткөрүп бергендеги биздин результат эч кандай жок болгондугуна байланыштуу бул мектептерде фонд жоюлсун деген дагы акцияны уландырууга туура келип атат. Урматтуу Кыргыз элинин, Кыргыз Республикасынын жарандары, келгиле баардыгыбыз биригип мектептеги фонддор жоюлуусуна баардыгыбыз колдоо көргөзөлү. Бул акциянын негизинде фонддорду жоюу боюнча жогорку кеңештин парламентинде республикалык деңгээлде каралыш керек. Ар бир окуучу, Кыргыз Республикасында жашаган ар бир окуучу мектептерде билим алууга укуктуу, бекер билим алууга укуктуу.